da İslamdagı ayaldardın ordu jogorу болуп эсептелинет. Себеп ага бир эле далил İslamды эң биринчи кабыл кылгандардан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын динине, ислам дининин таралышына чоңдон бир чоң салым кошкон Хадича энебиз, Хадича Кубра энебиз радиаллаху анха. Хадича энебиз шундай бир улуу зат болгон. Бу мал жаныны ошондой эле өзүнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга толук арнаган, толук исламдын өрнөшү үчүн, исламдын өрчүшү үчүн, исламдын кубатталып, бекемделиштиги үчүн өтө бир чоң кызмат кылган зат. Хадича энебиз радиаллаху анха жөнүндө алым уламалар айтат, Хадича энебиздин исламдагы орду ушунчалык деңгээлде дейт алымдар. Эгер Муса алейхиссаламдын дагы Хадичеси болгондо, эгер Иса алейхиссаламдын дагы Хадичеси болгондо, анда алардын үммөтү мынчалык аз болуп калмак эмес дейт. Алардын үммөтү мынчалык аз болуп калмак эмес, эгер ошол Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам же башка бир пайгамбарлардын дагы ушундай бир Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын Хадичесиндей, Хадича радиаллаху анха энебиздей улуу бир аялы болгондо ушундай бир исламга чоң кызмат кылмак дейт. Бул ушундай экен да. Бул исламда аял киши эгер солих таквалуу болсо, эрине кубат боло турган болсо, анын орду өтө жогору болуп эсептелинет экен. Ушундай бир улуу болуп эсептелинет экен. Ошон үчүн исламдагы аялдардын орду ушунчалык деңгээлде. Албетте бул аял эгер тандап, тактап ала турган болсоңуз аялыңызды, сиздин дагы исламыңызга ушундай бир кубат табат. Сиздин дагы исламыңызга ушундай бир жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дегил аял тандаш тууралуу бир нече хадистеринде айтат: "Тункахул мар'a limaliha wa li jamaliha wa hasabiha wa diniha. Fa alayka bi zatid-din taribat yadak." Бул хадис шарифте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: аял кишиге 4 нерсе себептен үйлөнүлөт дейт. 4 сыпатына каралат аялдын. Андан кийин ага үйлөнүлөт дейт. Ага үйлөнөсүңөр, никеленесиңер дейт. Биринчиси малына, чырайына, ата тегине жана динине. Анан аркасында кошумча Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Fa alayka bi zatid-din taribat yadak." Колуң оңгур, колуң барака тапкыр, эмне кыл? Дин тарабына көбүрөөк көңүл бур деди Пайгамбар алейхиссалам. Өзү 4 нерсесине каралат деди. Бирок көбүнчөсү дин тарабына көбүрөөк көңүл бургун, колуң барака тапкыр деп Пайгамбар алейхиссалам аркасынан айтып кетти. Башка бир риwayatта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла тункахул мар'a ли jamaliha, fala'alla jamaluha yurdiha, wa la li maliha fala'alla maluha yudghiha. Wa ankahatil mar'a li diniha." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте айтат: аял кишиге чырайынын өзүнүн себептен үйлөнбөгүлө дейт. Мисалы чырайы жаккандыгы, өтө сулуу, чырайлуу аял болгондугу үчүн эле үйлөнбөгүлө дейт. Чырайын эле карап үйлөнбөгүлө. Себеп ал чырайы эмне болот? Бир 3-тү төрөгөндөн кийин кетет, жоголот. Ортодогу сый, урмат, мухаббат калбайт. Ошондой эле аялдын эмнесине, малына да карап үйлөнбөгүлө. Себеп малы дагы аны адаштырып, аны туңгуюкка салып коюшу мүмкүн. Балким аял кишиге динине карап үйлөнгүлө, бул дини сени менен кошо акыреткече барат. Башка бир хадис шариф Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман накахал мар'a li maliha wa li jamaliha, hurima jamaluha wa maluha. Wa man nakahaha li diniha razaqahu Allahu maluha wa jamaluha." Аял кишиге дейт, кимде ким малына же чырайына карап үйлөнсө, малы дагы, чырайы дагы жоголот. Аял кишиге кимде ким динине карап үйрөнсө, анда малы дагы, чырайы дагы аны менен кошо калат дейт. Ал дегени, эгер сиз үйлөнүп аткан аялыңызга эң биринчи максатыңыз чырайы эмес, эң биринчи максатыңыз дини болсун, албетте динине карап үйлөнгөндөн кийин анын чырайынан да пайдаланасыз да. Сөз пайда, чырайыны калтырып коюп, дини менен кошо келбейт да, чырайы менен кошо келет. О дегени, үйлөнүп атканда эң биринчи карай турган маселебиз дини болсун, чырайы, малы, ата теги аны менен кошо келсин. Башка бир алымдардын сөзү бар экен: "Вала тункиху минан нисаи ситта." 6 түрдүү аялдарга үйлөнбөгүлө дейт. Аялдардан 6 түрү бар.
ошол 6 түрдүү аялдарга силер никеленбегиле, үйлөнбөгүлө деди. Алар кайсылар? Ал-анана фахияллати тукфирул анин ва ташакки. Биринчиси анана деген аял. Анана ким десе, анана дегени аял көп баягындай арыз муундарыны, жашоодон наразычылыгыны көзүнө көп айткан аял. Мынау кем, мынау жетпей атат, мынау жок, элдин аялы мындай кылтат, мынау мындай болтат. Буга үйлөнбөгүлө. Бул не кылат? Адамдын башына отат, месин жептөт. Андан кийинкиси вал маннана аллати таманна ала заужиха фатакул фаалту ли ажлика каза ва каза. Экинчи түрү аялдардан. Силер маннан аялга үйлөнбөгүлө. Маннан деген не десе, милдет кылуучу, кылганын милдет кылат. Эмне кылат? Фаалту каза ли ажлика каза ва каза. Мен сен үчүн мындай кылсам, сен мындай кылбадың дейт. Мисалы, мен сен үчүн түндөсү күтсөм келбедиң саат 12-де. Же болбосо мен сен үчүн тамак даярдап күтүп олтурсам, сен келген жоксуң деп, айтор эринин күйөөсүнүн башын ортат эмне менен? Кылган иштерин милдет кылуу менен. Же болбосо айтат, биздин аялдарда көп. Эртеден кечке үй шупурсам, идиш жуусам, кайненем кызматын кылсам, мындай кылсам, тигиндей кылсам деп, кеч келгенде сиздин башыңызды орта турган аял. Андай аялга да үйлөнбөгүлө деп пайгамбар алейхисалам. Андай аялга дагы берекеси дагы болбойт экен андай аялдынчы. Вал ханнана. Үчүнчү түрү аллати тахинну ала заужин ахар ау валадиха мин заужин ахар. Үчүнчү түрү, силер үйлөнбөй турган аялдардын үчүнчү түрүн айтып атат бул жерде. Эрине эмес, эринин башкаларга көбүрөөк райым көргөзгөн. Баласына эмес, башка бирөөдөн болгон балдарга көбүрөөк райым көргөзгөн аял. Не кылат? Үйгө келгенде карасаң, аял, үйгө келгенде карасаң. Баягы бизде бекер чыккан эмес, жана кобра, собра деген сыяктуу аттарды коюп алган аялдаргачы, же жылан, сыян, ошондой бир жаман аттарды. Эмне үчүн чыгып атат ушул сөздөр? Ошол аял сылык мамилесини көчөгө эмес, үйгө кылыш керек. Бирок ал тилекке каршы анын тескериси болуп атат. Сылык мамиле, жагымдуу мамиле көчөдөгү жат эркектер менен жумушта барганда, башка барганда, аларга бир асмандагы айдай көрүнөт. А бирок үйүнө келсе, үйүндө жезген бир отурган болот да. Андай болбосун. Бул аялдагын берекеси жок аялдардан болуп эсептелинет экен. Бул аялдагын күйөөнө бир жакшы бир аял болуп эсептелинбейт экен.